Ташиев жаш спортчу менен рингке чыгып көрдү. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалалаттагы спорт мектепке барды. Анда агайларга, спортчуларга кайрылып, келечектеги чемпиондорду таптап чыгууга чакырды. Ошондой эле алардын залы капиталдык ремонттон өтөөрүн убадалады. Маалымат булагы Сереп Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекендештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайбыз. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ЭН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорта, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрации, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде мөөнөтү бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып берет. Bir ayda bir базасын текшерип, базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип берет. Байланышы үчүн +79 29 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Кытайда 17 баланы уурдап сатып жиберген аял өлүм жазасына кесилди. Кытайда 17 баланы уурдап сатып жиберген аял өлүм жазасына кесилгенин Синьхуа агенттиги билдирди. Мындай өкүмдү Гуйчжоу провинциясынын Гуян элдик соту 25 октябрда чыгарды. 2023 жылдын сентябрь айында ошол эле сот Ю Хуанди 1993-96 жылдары Гуйчжоу жана Чунцин шаарларынын 11 баланы Хэвэй провинциясынын Хандан шаарынан уурдап кеткен жана сатуу үчүн күнөөлүү деп таап өлүм жазасына кескен. Соттолуучу жана анын казы болгон шериги балдарды сатып пайда көрүшкөн. Өкүм жарыялгандан кийин дароо уурдаган адам чечимге каршы даттанган. 2023 жылдын ноябрында Гайчжоу провинциясынын жогорку элдик соту соттолуучунун арызын кайра карап, 2024 жылдын январындагы полиция Юй Хуандын башка бала сатуу иштерине тиешеси бар экенин аныктагандан кийин ишти кайра кароону буйруган. Ошол учурда уурдалган балдардын саны 11ден 17ге көбөйгөн. Алар 12 үй бүлөнүн балдары болгон. 5 үй бүлө бир эле учурда 2ден баласын жоготкон деп айтылат соттун маалыматында. Мындан тышкары Юй Хуандин бардык жеке мүлктү конфискациялоо менен өмүр бою саясий укуктарынан ажыратылган. Маалымат булагы Сереп Медиа. Жумгалда жоголгон ата баланы издөө чала жүрүп жатканын туугандары айтып чыкты. Алар УКМ тараптан 4 гана куткаруучу жиберилип, тиешелүү жабдыктары жок болуп жатканын айтышууда. Бул боюнча УКМдин Ардын облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Эдниз Зыйкабаев УКМден 4-6 куткаруучу жиберилип, издөө иштери талаптагыдай жүргүзүлүп жатканын билдирди. Куткаруучулардан тышкары милиция, жарандык коргонуудан жергиликтүү калктын адамдары тартылган. Күнүнө 25-50 адамга чейин чыгууда. Жалалатка маалымат берилип, ал жактан дагы издөө иштери жүргүзүлүүдө. Бир дрон берилген. Суу шар аккандыктан суучулдар тартылган жок, деди Дыйканбаев. Жумгалда 16 октябрда малга кеткен ата бала дайынсыз болуп жатат. Алардын дайынсыз болуп жатканы тууралуу маалымат УКМге 19 октябрда түшүп, издөө иштери башталганы кабарланган. Маалымат булагы Спутник KG.